Assalamu alaikum. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Ата-энеси жолдошу кайтыш болуп калгандыктан, балдарын багууда кыйналгандыктан Айгүл апабыз бизге кайрылуу таштаган. Айгүл апабыз азыркы маалда ошол Бишкек шаарындагы Аламиддин базарынын тегерегинде жашап жатат. Кыйналгандын себеби ошол квартплатадан жана ошондой тамак аштан кыйналгандыктан бизге кайрылуу таштаган. Азыркы маалда бул жерге канча төлөп жатасыз? 8.000 төлөйсүз. Болгону ушу кичинекей бир комнатага 8.000 төлөйсүз. 8.000 төлөйм, мебелдери менен бүт. Только жүргөн ошо, балдардын кийимдери, посудабыз менен эле келебиз. Ошо үйүм жок. 3 жылдан бери ошо квартирада турам. Жолдошум былтыр кайтыш болду. Жолдошунун кайтыш болгондугу тууралуу мынакей документ бар экен бул жерде. Жана ошондой эле ата-энеңиздики бул кара кагаз деп коет бизде, ошол документтер бар экен. Ошо да кандай сизде кандай муктаждыктар болуп жатат? Муктаждыгым бөйрөгүм ооруйт да. Тарым шишип, бөйрөгүм ооруп, баса албайм, оор жумуш кыла албайм. Белим ооруйт, грыжам бар белимдечи. Басайын дейм, башым түк туруп мынтип өтө көздөй баса албайм да. Тетирек китайский тары бар, ошол экини сатып алып, ошол экини сүйкөп анан кичине эметип басам, атакындай баса албайм. Тиги таяктын жардамы басат экенсиз негизи. Ошо менен басам, атакында грыжаны операция дейт. Операция болгону менен грыжа ага деген 30.000 тегерек акча керек экен. Ошо кийин жардам кыла турган адамым деле жок. Өзбекстандагы кайын журттарымдан жардам жок. Алардан күйөөм кайтыш болгондон баштап эч ким жардам. Сиз же күйөөң кайтыш болгондон бери бул жактасыз сиз өзүңүз, Мен бул жерге жакында эле башка квартирада жашачумун да. Анан хозяиндар, квартиранттар жакшы болбогондуктан бу жерге келдик. Азыр бу жерде жашайбыз. Ошо бу жерден деле мен канчага чейин жашайбыз, бир кымбат төлөй албайбыз. Азыр и так эле 3 айдан бери төлөй албайт. Барбы адамда. Кыздарым жаш. Ошо азыр жумуш издеп кетиштим. Келиңиздер, Айгүл апабызга жардам кылып, жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмай тартылап, ошол кичинекей болгон кичинекей кыздарынын келечегине биз бир жакын келечек түзүп берүүгө баарыбыз биргеликте аракет кылалы.